Урматтуу кыргыз элим, урматтуу калың журт жана бизди башкарып отурган баштоочуларыбыз. Мына Казакстанда болуп аткан окуяны баарыбыз эле билебиз, көрүп атабыз. Кандай адамгерчиликсиз, туура эмес багытта кетип атат бийлик. Бул бийликтин алсыздыгын билдирип атат. Ошону менен катар эле бизди ошончолук жардам көрсөткөн болуп, аскерибизди киргиздик, элдин каршылыгына карабастан. Ошончолук жакшылык кылып атсак да биздин жаранды кармап алып, кимдигин тактабай туруп эле бизге террорист деп дүйнө жүзүнө жар кылып атышат. Бул бийликтин, казак бийлигинин алсыздыгы. Мен азыр жалпы элге кайрылуумдун себеби бизге жабылган көөнү алып ташташ үчүн бул жигитибизди чыгарып келишибиз керек. Элдин атынан бийликке кайрылам. Биздин төбөлдөргө, МИДке жана Коопсуздук комитетине. Бул сиздердин түп-түз милдетиңер. Барып киришип чыгарып келиңиздер. Экинчиси, Казакстандын бийлиги өзү себеп түзүп берди. Аскерди чыгарып кетишибиз керек. Кылган жакшылыкка жамандык болуп атат. Аш берсек таш бергендей кылып атат. Ошон үчүн бийликте отурган биздин төбөлдөр муну терең ойлонуп туруп, депутаттарыбыз кайра аркага чакырып алуусун суранат элем, даже талап коет элем мен элдин атынан.